Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 7 бөлүм. 5 керемет. Жакырдыкты жеңүү. Жакырдык ар бир адам акыры келип кагылыша турган психологиялык жаман учурга өзүн туурулап жүрүүнүн натыйжасы. Бул негизги 7 коркунучтун биринчиси жана эң бүлүндүрүүчүсү болуп саналат. Ошентсе да башка 6 коркунуч сыяктуу эле адамдын көзөмөлүнө баш ийген ал болгону акыл эстин абалын көрсөтөт. Көпчүлүк адамдар жакырчылыкта төрөлүшөт. Андыктан аны жеңилбестей көрүп, өмүр бою муну менен келишип жашашат. Дал ушул факт, бул сыяктуу ишеним адамдын аң сезимине, акыры келип жашоо образына кандайдыр таасир этерин ачык көрсөтүп турат. Жакырчылыктын жардамы менен жараткан алсыздар менен күчтүүлөрдү айырмалап бөлүшү мүмкүн. Кедейликтен чыккан адамдар материалдык эле байлыкка жетпестен кемеңгерликти да өздөштүрүп, руханий баалуулуктарга да ээ болушат. Мен жакырчылыкты жеңген адамдар өнүгүүгө кеткен жолдо кандай тоскоолдуктар болсо да, жеңе ала турган жөндөмү бар экенине бекем ишенишери менен айырмаланышаарын байкадым. Ошол эле учурда жакырчылыкты кандайдыр бир оңолгус нерсе катары көргөндөр көптөгөн башка чөйрөлөрдү да алсыздыгын көрсөтүшкөнүнө күбө болгон. Мен зарылдыкты айланып өтө алгыс нерсе катары эсептебеген адамдарды билем. Алар өз аң сезиминин улуу мүмкүнчүлүктөрүн ашыра колдонушат. Жараткандын ою боюнча мунун ар бир киши өздөштүрүшү керек. Кезеги келгенде бардык адамдар тигил же бул жагдайларда сыноого учурашат. Мындан улам алар өз аң сезимин көзөмөлдөө сыяктуу улуу мүмкүнчүлүгүн колдонуп жатканын же антпегенин айкын даана көрүнөт. Анан дагы мен жараткан бизге ушундай талантты тартуулоо менен аны ийгиликтүү колдонгонубуз үчүн сыйлаарын, эгер баркына жетпесек жазалаарын да байкай алгам. Сыйлоонун эң баалуу варианттарынын бири 7 негизги коркунучка кошуп, анын мүмкүн болгон баардык түрлөрүнөн куткаруу жана алардын ордун толуктоочу ишенимдин улуу күчүн берүү. Өз аң сезиминин жөндөмүн колдонууну каалабагандардыгы үчүн адамга берилүүчү жазанын түрү миллион. Күмөндөнүү жана коркунуч үчүн берилүүчү жаза көп. Алардын ичинен эң чоңу жан дүйнө тынчтыгына толук жете албастык. Жакырдыктагы жашоонун ар түрдүүсү кезигет. Бир адам мындай жашоонун артыкчылыгын көрө билип, жакшы маанайда мамиле кылат. Ал эми башкасы кемсингидей мындай жагдай менен келишип, маңдайына жазган жабыркоосу болбой койбой турган иш экенине ынанып жашайт. Үчүнчү адам өз жакырчылыгы менен күрөшүү пайдасыз экенине ишенип, кол шилтеп коет. Муктаждык адам ойгонуп, мээсин иштетип баштоосу үчүн бир силкинип эсине келип, өз демилгеси менен аракеттениш үчүн же каршы чыккан күчтөр менен салгылашуу үчүн жараткан тарабынан жиберилген мүмкүнчүлүк сымал. Мунун баары адам жашоосу жаңы деңгээлге көтөрүлүш үчүн зарыл сыяктанат. Жараткан жакырчылык аркылуу ушинтип өз ички дүйнөсүн карай алгыдай кылып адамдын акыл эсин тартуулайт. Америка Кошмо Штаттары сыяктуу улуу өлкөдө акыл эси ордунда анча-мынча жөндөмү бар адам жакырчылык менен келишип, өзүн кулдукундай жашоого байлап бере турган эч кандай жүйөлүү себеп жок. Дал ушул өлкөдө адам эркиндиги, машыгуусуна ылайыкталган дүйнөдөгү эң чоң аянттар бар. Мында адамга өмүрлүк милдетин өз алдынча тандоого, аны аткаргыдай шыкты өздөштүрүүгө, колдонууга бардык жакшы мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул үчүн сыйлык ушунчалык чоң дейсиң, анын натыйжасында адам өз шарттарын кое баштайт. Тагдыр кедейлерди да эркелетерин эң жакшы далили катары жалпы таанылган факт кызмат кылат. Байгерчиликте төрөлүп өскөн адамдар дүйнөгө адамзатты бир аз болсо да алга сүйрөгөн кандайдыр бир баалуулуктарды сейрек беришет. Эч качан муктаждыкка учурабаган, күнүмдүк үчүн күрөшпөгөн байлардын көпчүлүк балдары байгерликке шыктана алышпай, эмгектен алыс, назик жана ак кол болуп өсүшөт да, бул дүйнөгө жакшы жагын көрсөтө албай өтүшөт. Ийгилик байлардын арасынан кимдир бирөөсүн тандай турган болчу болсо, ал өз эрежеси боюнча байлыкты, мурастагандарды же ага кимдир бирөөнү каржылап оңой жол менен жеткендерди эмес,
башы менен жер казып иштеп, мүлк топтоо менен башкаларга да жарыгын тийгизгендерди тандайт. Ийгилик мыйзамсыз жетишилген байлыкты тааныбайт жана көпчүлүк учурда анын түшүнүксүз түрдө жок болушуна шарт түзөт. Жакырчылык каргышка же алкышка айланышы толугу менен ага адам кандай мамиле кылганынан көз каранды. Эгер аны жеңе алгыс тоскоолдук катары каяшасыз кабыл алсаң, анда ал дал ошондой болот. Эгер аны күрөшкө чакырык катары карап, согушуп жеңип чыга турган мүмкүнчүлүк катары мамиле кылып туура аракеттенсең, анда анын арты жакшылыкка айланат да жашоонун улуу кереметтеринин бири болуп калат. Кедейлик олуттуу тоскоолдук болгондой эле чоң секирик да боло алат. Андан түрткү алган жан каалаган бийиктигин багынта алат. Бул ага кандай мамиле кылганыңарга жана кандай кабыл алганыңардан көз каранды. Жакырчылыкта байгерчилик да болгону акыл эстин абалы. Алар адам үзгүлтүксүз кайталап ойлой берип өзүнө өзү түзүп алган дүйнөнүн үлгүсүнө туура келишет. Жакырчылык жөнүндөгү ойлор кедейликти чакырат. Байгерчилик тууралуу ойлор байлыкты тартат. Тартылуунун улуу мыйзамы боюнча баардык ойлор өзүсүмал материалдык затка куулат. Бул талашсыз чындык эмне үчүн көпчүлүк адамдар өмүр бою жакыр жана бактысыз экенин түшүндүрөт. Анткени алар бактысыздык менен кедейчиликтен корккондуктан дайыма алар жөнүндө ойлонушат. Ал эми тартуу мыйзамы жөн гана адамдын ойлору эмнеге арналса ошону чакырат. Бала кезимде жакырчылык жөнүндө укканыма абдан таасирленгенимден ал эсимден кеткис болуп бекем орноп калган. Бай эмес үй бүлөдө төрөлүп, андан башка жашоо образын билбегениме карабастан, дал ошол кеп мага муктаждыкты жеңүүгө түрткү бергенине ишенем. Бул сөздү менин өгөй энем Кудайдан унут калган жаман кепебизге алгач келип, анын жоопкерчилигин колго алаары менен айткан эле. Ал мындай деген: "Үйүбүз деп атаган бул жай бизди маскаралайт, балдарыбызды ыңгайсыз абалга калтырат. Биз баарыбыз жөндөмдүү адамдарбыз, андыктан жакыр жашоого татыктуу эмеспиз. Кедейлигибиз болгону өзүбүздүн жалкоолугубуз менен кайдыгерлигибиздин натыйжасы экенин билип, ошонун баарын билип туруп, ошол бойдон калганыбыз күнөө. Эгер биз ушул жерде калып, мындагы шарт менен келишсек, анда биздин балдарыбыз да чоңойгондо муну менен макул болушат. Мен жакырдык жийиркентет. Мен эч качан аны тагдырым деп ойлогон эмесмин. Азыр дагы мойнума албайм. Биздин жакырчылыктан чыгууга карата жасаган биринчи кадамыбыз так азыр кандай болот билбейм. Бирок бир нерсени так билем. Биз аны сөзсүз жеңүүбүз керек. Анан бул үчүн канча убакыт кетет жана канча курмандык талап кылынары мен үчүн маанилүү эмес. Мен биздин балдарыбыз жакшы билим алышына толук ишенем. Ошондой эле алар жакырчылыкты жеңе алчу чоң дымакка ээ болушарына абдан бекем ынанымдамын. Жакырчылык бул илдет. Аны менен келишип алчу болсоң бүттү. Экинчи эч качан кутула албайсың. Жакыр үй бүлөдө төрөлүү уят эмес. Бирок эч нерсени өзгөртө албайм деп эсептеш шермендечилик. Биздин мамлекет бардыгынан бай. Адамзат цивилизациясында мынчалык бай өлкө болгон эмес десек да жарашат. Мындагы мүмкүнчүлүктөр көкүрөгүндө дымагы жана кандайдыр жакшы жашоого каалоосу бар кимди болсо да тартпай койбойт. Ал эми биздин үй бүлөгө келсек, эгер ал мүмкүнчүлүктөр биз үчүн мүмкүн эмес болсо, анда азыркы жашоо образыбыздан баш тартыш үчүн өзүбүзгө өзүбүз шарт түзүшүбүз керек. Жакырдык улам күчөп бараткан оору сыяктуу. Ал жылган сайын эркин болуу кыялын кыйратып жүрүп олтурат да, адамды жакшы жашоого болгон дымагынан айрыйт. Демилгени өлтүрөт. Бул аз келгенсип, ал аң сезимди ден жана жан оорусунан жана элге сөз болуудан коркуунун сансыз тартылган желеси менен чырмайт. Биздин балдар тагдырым жакырчылыкка байланган деп эсептөө канчалык коркунучтуу экенин түшүнүш үчүн өтө эле жаштык кылышат. Бирок мен балдарыбыздын бул коркунучту аңдоосуна кам көрөм. Бардарчылыкта жашаарына ишенүүсүнө, аң сезимин туурулайм. Гүлдөгөн жашоонун күтүүсүн, бул үчүн керектелген бааны төлөөгө даяр болуусуна түрткү берем. Өгөй энемдин сөзүн мен эске түшүргөнүм боюнча гана баяндадым. Бирок атама турмушка чыгып, үйлөнүү үлпөтү өтөөрү менен айтканын түпкү маанисинде дал ушундай болчу. Анын ошондогу айткан жакырчылыктан чыгууга жасалган биринчи кадамы атамды Лусвилл Дентал колледж окуу жайына өтүп, стоматолог болуш үчүн аракет кылууга ынандырганы болгон. Энем окуу акысы үчүн биринчи күйөөсү өлгөнүн камсыздандыруу иретинде берилген акчаны төлөгөн. Атам салган инвестициясынан түшкөн акчага өзүнүн 3 баласын жана менин инимди колледжде окуткан. Бул алардын жакырчылык менен күрөшүүгө кадам жасашына башталыш болуп берген. Өгөй энем мен Эндрю Карнеги менен таанышуума шарт түзгөн кызматты алышым үчүн жардам берген. Ал мага мурдага бир дагы автор ээ болбогон мүмкүнчүлүктү берген. Тактап айтканда 5000 эң белгилүү жана ийгиликтүү адамдан сабак алуума шарт түзгөн. Алар өздүк жетишкендиктер боюнча философиянын майда чүйдөсүнө чейин түзүп чыгышым үчүн
бүт өмүр бою топтогон тажрыйбасын мени менен бөлүшүшкөн. Келечек муундун жакшы жашоосу үчүн жасалган ишим дүйнөнүн 3/2 жашаган көп миллиондогон адамдарга пайда алып келди деп эсептелинет. Ошентсе да бул ийгиликтин башында өгөй энемдин ошондогу жакырчылыкка каршы айткан таасирдүү кеби турат. Жакырчылыктагы айласыз абал адамды чоң максаттарды түзүүгө, ага жетүүгө демдендирүүчү дагы бир арга катары айкын көрүнүп турат. Өгөй эне муктаждыктан коркчу эмес, бирок аны болушунча артка кагып, ою боюн оолак тартчу. Кебетеси жараткан ким өзүнө эмне керегин жана эмне каалабасын жакшы билсе, аны кандайдыр бир жол менен колдоп, жакшылык ыроолойт, окшойт. Өгөй энем дал ошондой адам болгон. Эгер ал жакырчылык менен келишсе же андан коркчу болсо, анда азыр силер окуп жаткан бул саптарда жазылмак эмес болуш керек эле. Жакырчылык бул чоң тажрыйба, аны баштан өткөрүш керек. Бирок көз карандысыздык менен эркиндикке болгон эркиңерди сындыра электе өткөн чакта калтыруу абзел. Материалдык тартыштыкты эч качан баштан өткөрбөгөн адамга боор ооруш гана керек. Бирок аны менен кагылышканда багынып берүү менен түбөлүк кулуна айланган адамды андан бетер аяш абзел. Тарыхтагы көптөгөн улуу адамдар, мейли эркек болсун, мейли аял болсун, жакырчылык жөнүндө жөн гана укпастан аны баштан өткөрүшкөн. Чоң аракет менен жеңип чыгып, өзүлөрүн анын туткунунан бошотушкан. Эгер алар башкача кылышканда зор ийгиликтерге жетишмек эмес, өзү каалабаган менен келишкен ар бир адам эркин эмес. Жараткан бизди өз милдетин аткара алгыдай жөндөн берип жараткан. Мындан башка да ал бизге каалабаган нерселерибизден баш тартуу артыкчылыгын, туура көрбөгөн жоруктарга барбоо жеңилдигин берген. Жакырчылык чоң каргыш дагы, улуу алкыш дагы боло алат. Кайсынысына оогонуңар силердин психологиялык маанайыңарга сөзсүз түрдө көз каранды. Эгер аны ийгиликке чакырык жана болушунча күч аракет жумшоо муктаждыгы катары көрсөңөр, ал алкышка айланат. Ал эми аны багынтылгыс тоскоолдук катары кабыл алсаңар, анда ал түбөлүктүү каргыш болуп калат. Жакырчылык коркунучу башка да коркунучтар сыяктуу эле башка коркунучтар менен чогуу жүрөрүн унутпагыла. Алардын арасында ден жана жан оорусуна карата да коркунучтар бар. Өлгөн соң созокко түшкөн адам жөнүндө мындай бир баян бар. Аны кабыл алган шайтан сурайт: "Сен эмнеден катуу коркосуң?" Маркум жооп берет: "Эч нерседен коркпойм." "Андай болсо сен бизге туура эмес жиберилиптирсиң. Биз коркунучтан улам тушалган кардарларды гана кабыл алабыз" дейт шайтан эшикти жаап. Тозокто эч нерседен коркпогон эр жүрөк адамдарга орун жок. Коркунуч деген сөздү укканда мен Массачусетс камсыздандыруу компаниясынын ээси Рубен Дерби айтып берген окуяны эстебей койбойм. Кичинекей бала кезинде анын абасын негрлердин үй бүлөсүн ижарлаган Мэриленд плантациясындагы тегирменди иштеттир. Бир жолу 10 жашар кызды тегирмендин кожоюнунан 50 цент сурап келүүсүн буйруп жөнөтүшөт. Кимдир бирөөнүн чыйылдаган үнү чыкканда, ал киши жумушунан баш көтөрүп, өзүнөн көп алыс эмес жерде турган кара терилүү кызды көрүп сурайт: "Эмне керек сага?" Ордунан бул кетип койбогон кыз жооп берет: "Апам сизден 50 цент сурап кел деп жиберди." Үнүнөн ачууланганы билинип, жүзүнөн да каарданганы көрүнгөн кожоюн оройлоно жооп берет: "Бербейм, бергим да келбейт. Түбөлүк уктатып кое элегимде үйүңө жөнө" деп жумушуна алаксыйт. Бир топ убакыттан кийин ал баш көтөрүп, кыздын ордунан жылбаганын көрдү. Унсузган калакты алып, кызды коркутту: "Эгер бул жерден азыр жоголбоочу болсоң, мен могу менен сени сабайм. Кет жогол бул жерден." Бул айтып оозун жыйгыча негир кыз жанына учуп жетип тике карап, катуу үндө талап кыла айтты: "Менин апама 50 цент керек." Тегирмендин кожоюну калакты таштап жиберип, чөнтөгүн оодарып, акча алып чыгып, кызга кандай бергенин билбей калды. Ал акчаны алып эшикке басып барып, ача салып чуркап жөнөдү. Ал эми кожоюн кичинекей негир кыз өзүнө кандайча катуу таасир этип, акчаны алып, жазыланбай кантип качып кеткенине түшүнө албай оозун ачкан бойдон кала берди. Анын ордуна башка негир болгондо мындай болмок эместир. Чын эле коркунучтуу эрдикке айлантып жиберсе болот. Муну кичинекей кыз менен каардуу тегирменчинин окуясы айкын жана ишенимдүү түрдө көрсөттү. Жакырчылыкты байгерликке, жогорку жетишкендикке да айлантса болот. Муну менин өгөй энем үй бүлөбүздү саздан суруп чыгып, бийикке көтөрүү менен далилдеген. Ал бир дагы акыл эсин жетишкендиктерди карай күүлөй билген адам кедей бойдон калбай турганын түшүнгөн. Андайлар жакырчылыктан чыгууга милдеттенерин, өзүн канааттандырбаган шартта жашай албастыгын билген. Байлык менен кедейликтин айырмасы бир эле акча менен же оокат менен ченелбейт. Жашоонун 12 улуу казынасы бар.
Алардын 11-и материалдык байлыкты билдирбестен адамзатка жеткиликтүү руханий күчтөр менен тыгыз байланышкан. Жакырдыкты байлыкка айландырууну аңдашыңар үчүн аларды кыскача баяндап бермекчимин. Жашоонун 12 улуу кенчи. Бул кенчтер силердин жашооңорго канча катыштыгы бар экенин баалагыла. Ашыкчабы, жетиштүүбү же азбы? Маанайды психологиялык жактан жакшыга туурулоо. Психологиялык жакшы маанай жашоонун 12 улуу кенчинин тизмесин баштайт. Анткени материалдык же материалдык эмес байлыктар акыл эстин талапка жооп бере алганынан башталат. Бул кайталангыс жөндөмдүн арты менен адам кырдаалга толугу менен көзөмөл кылат. Адамдын психологиялык жакшы маанайы, мунун ичинен каалоолору, коркунучтары, күмөндөнүүлөрү, ишенимдери анын материалдык байлыгы менен бирдейликте, эквиваленттүү жаралат. Ал тургай психологиялык маанай сыйынуунун натыйжалуулугуна да таасир этет. Ошондуктан анын 12 улуу кенчтин баштап жүргөнүндө эч кандай таң калыштуулук жок. Физикалык бекем ден соолук. Физикалык бекем ден соолук аң сезимдин саламаттыгынан башталат. Ал оорунун эмес, ден соолуктун категориясы боюнча ойлонууга, тамактан кармана алууга, ошондой эле физикалык күч келүүнү тең салмактай билүүгө жөндөмдүү болуш керек. Жакшы маанайды кармай билүү оорудан сактануунун эң натыйжалуу жолу болуп саналат. Анын сыры адамдын көзөмөлүндө толугу менен болгонунда жана дайыма белгилүү бир каалаган максатка багытталгандыгында. Мамиледеги шайкештик. Бири-бири менен чогуу болгондо гана жашоонун улуу кенчи боло ала турган шайкештиктин эки түрү бар. Бул өзүң менен жана башкалар менен шайкештикте боло билүү. Биринчи кезекте ар бирибиз ички шайкештигибиз үчүн кам көрүшүбүз керек. Бул үчүн адам ички коркунучун жеңүүсү керек. Жакшы маанайды сактап, жашоодо бийик максат көздөп, ага жетүүгө бекем ишенимдүү болуусу кажет. Өз көңүлүңөргө дүйнө жараткыла. Ошондо гана башкалар менен оңой мамиледеги шайкештикке жетише аласыңар. Ортодогу пикир келишпестик көп учурларда адам оюнун чаташуусунун, көңүл калуунун, коркуунун, күмөндөнүүнүн натыйжасы болуп саналат. Алар башка адамдарга жаман таасирин тийгизип, өз ара мамиленин жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн жоюп жүрүп олтурат. Башкалар менен шайкеш мамиле өзүң менен шайкеш келүүдөн башталат. Улуу Шекспир мындай деп туура түшүндүрмө берген. Негизгиси өзүң ишенгениң. Бул эки жерде 2-4 дегендей кеп. Эч кимге жасалма сезилбейсиң. Англис тилин кемеңгер жазуучусу көрсөтмөсүн ким аткарса ал зор пайда табат. Уильям Шекспир, Гамлет, 1-акт, 3-көрүнүш. Коркунучтан бошонуу. Коркунучка кул болгондордун арасында бир да бай жок. Коркунуч бул жөн гана бузуку сезим эмес. Адамга өз ойлорун көзөмөлдөтүү менен баардык каалабаган жагдайлардан баш тартуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаган жараткандын болушунча шагын сындыруу. Өзүңөрдүн коркунучтан азат экениңерди жарыялоодон мурда ички дүйнөңөрдү изилдеп, анын бир да түрү көңүлүңөрдүн түпкүрүндө жашынып калбаганына ынангыла. Анан көңүлүңөргө түйүп койгула. Качан жети коркунуч жоголуп, жан дүйнө мейкиндигиңерди бошоткондо акыл эсиңерди өзүңөр чындап көзөмөлдөй ала турган деңгээлге көтөрүлөсүңөр. Бул силердин баардык каалоолоруңардын ишке ашышына жол берет же болбосо каалабаган нерсеңерден баш тарттыра алат. Коркунучтан арылмайын калган 11 жашоо кенчи жөн гана пайдасыз. Кийинки бөлүмдө силер физикалык оорудан жана ар түрдүү илдеттерден жаралган коркунучту жеңүүгө жардам берген формуланы табасыңар. Аны колдонуп, алардын үстүнөн жеңишке жетишкиле. Мындан соң иштин аягына жеткирип, ошол эле формуланын жардамы менен калган 6 коркунучтан арылгыла. Келечектеги ийгиликтерге үмүт. Үмүт акыл эстин кудуреттүү абалы болуп саналган ишенимдин алдында жүрөт. Ал адамды кыйчалыш кырдаалда кармап турат. Болбосо ордун коркунуч ээлеп алат. Пландар менен максаттардагы ийгиликтерге демдендирген, тамшандырган бакыттын негиздеринин бири үмүт. Негизинен кедей бул келечекке үмүтсүз караган, өзү эңсеген бийиктиктерге умтулбаган, максатына талпынбаган, болгусу келгендей болуу колунан келсе да боло албаган бир байкуш жан. Үмүт жанды дайыма чыйралтып турат. Ошондой эле ал ишеним аркылуу адам менен чексиз акыл эсти байланыштырган жолду ачат. Ишене билүү жөндөмү. Ишеним адамды чексиз акыл эстин баарына жарактуу булагы менен байланыштырат. Бул адамдын акыл эс багындагы түшүмдү мол берген кыртыш. Анда жашоонун баардык байлыктарын өстүрсө болот.
Бул ойдун чыгармачыл кыймылына түрткү берген түгөнгүс мүрөк суусу болуп саналат. Бул жан дүйнөнүн элан витал, жашоо күчү, ал чексиз. Ишеним бул руханий сапат, ал сыйынуу менен айкалыштыкта чексиз акыл эс менен түз жана тикелей байланышты камсыз кылат. Ал адаттагы ойлордун кубатын руханий энергияга айландырат жана ишеним аркылуу адамга чексиз акыл эстин байлыгын колдонууну үйрөтөт. Бөлүшүүгө белендик. Ким өз байлыгын бөлүшүү, ыйык өнөрүн өздөштүрбөгөн болсо, ал эч качан бакытка жеткен жолду таба албайт. Анткени бакыт үйүнүн эң башкы куруучусу дал ушул өнөрдү билгендер болуп саналат. Адамдын чоочун жүрөктөрдөн орун алышын көп учурларда башкаларга бере билгени аныктаарын эсиңерден чыгарбагыла. Колдо барды бөлүшкөн жөнөкөй адат бардык байлыктар менен жыргалчылыктарды күбөйтөөрүн унутпагыла. Бул эрежени сактабоо же андан баш тартуу өз жан дүйнөң менен байланышты үзүүнүн негизги себептеринин бири. Кемеңгер окутуучу мындай деген: араңардан ким башкаларга жардам бере билсе, ал адамдык жетилүүгө жакындайт. Башка улуу философ мындай деген: кимдир бирөөгө кайыкты наркы жээкке өткөрүүгө жардам берсең, өзүңдү ал жакка кантип өткөнүңдү байкабай каласың. Дагы бир андан улуулугу кем эмес акылма мындай деп кошумчалаган: өзүңдүн же башкалардын кызыкчылыгы үчүн аракеттенгениң маанилүү эмес. Эң негизгиси баарын өзүң үчүн жасайсың. Сүйүктүү иш. Бул дүйнөдө өз сүйүктүү ишин таап, анда жигердүү эмгектенген адамдан бай киши жок. Анткени сүйүктүү иш адам каалоосунун жогорку көрсөткүчү. Эмгек бул адамдын бардык керектөөлөрүнүн жаралышы менен кандырылышынын ортосундагы байланыш. Бул адам өнүгүүсүнүн жана каражатынын кабарчысы. Алардын жардамы менен кыял адамды аракетке түртөт. Бардык сүйүктүү иштер ыйык, анткени ал өзү менен алектенгендерге кубаныч тартуулайт. Өзүңөргө бардыгынан көбүрөөк жаккан ишти жасагыла. Ошондо гана жан дүйнөңөрдө, жашооңордо байкалаарлык байыт. Өзүңөр болсо зор үмүткө, бекем ишенимге ээ болосуңар. Жаныңардагылар үчүн колдоонун байлыгына айланасыңар. Сүйүктүү иш менен алектенүү кусалыктын, айла кетүүнүн жана коркунучтун дарысы, ден соолукту колдоонун алмаштыргыс аргасы. Кандай маселе болсо да калыс кароо. Кандай маселе жана ким болбосун калыс мамиле кылган адам гана маданияттуулуктун негизги белгилеринин бири болуп саналган чыныгы сабырдуулукка жөндөмдүү. Бардыгына адилет карап, калыс көз карашын айткан адам чыныгы илимге ээ болуу менен жашоонун 12 кенчин өз жашоосуна киргизиш үчүн кыртыш даярдайт. Жаман ойду кармануу чексиз акыл эс менен болгон адамдын байланышын бузат, ал тургай жок кылат. Сергек аң сезим акыл эсибизди башкарууга жол берген. Аны кандай максат болбосун жетүүгө күйлөгөн биздин дайыма үйрөнүүгө болгон умтулуубузду жана билимге ээ болуубузду колдоого алат. Өзүн кармай билүү. Өзүнө ээлик кыла албаган адам эч качан өз карамагынан сырткары нерселерге ээ боло албайт. Өзүн өзү уюштура билгендер гана өз тагдырынын кожоюну жана жан дүйнөсүнүн капитаны боло алышат. Өзүн кармоонун эң жогорку формасы качан гана адам чоң байлыкка ээ болгондо жана кызмат үчүн кеңири таанылууга татыганда бир калыбынан жазбагандардан көрүнөт. Өзүн кармай билүү адамдын акыл эсине толук ээлик кылуусу. Бул өз жардамы менен кандай максат болсо да багындырууга жан дүйнөнү күйлөй алган бирден бир каражат. Башкаларды түшүнө билүү жөндөмү. Башкаларды чындап түшүнө билген адам биз канчалаган биологиялык түргө бөлүнсөк да, баарыбыз бирдей экенибиз менен макул болот. Бардыгыбызды тигил же бул чакырыктар шыктандырат. Жаман же жакшы экени маанилүү эмес, иш-аракеттер бириктирет. Жашоодогу негизги умтулуулардын катарына төмөндөгүлөрдү киргизсек болот. Сүйүү, секс, материалдык пайда, өзүн өзү сактоо, дене менен акылдын эркиндиги, таануу жана өзүн көрсөтүү, өлгөндөн кийинки жашоого ишенүү, ачуулануу, коркуунун бардык түрлөрү. Башкаларды түшүнгүсү келген адам биринчи кезекте өзүн түшүнүүсү керек. Анткени аны аракетке баргызган кызыгуулары же максаттары окшош жашоодогу башкалардын ушул сыяктуу пландары же кыялдары менен дал келишет. Башкаларды түшүнө билүү жөндөмү бул кандай болбосун достук баштаган бардык мамилелердеги шайкештик шарттарынын негизи болуп саналат. Мындан башка да ал достук кызматташтыкты алып келүүчү лидерликтин бардык түрлөрүндө маанилүү ролду ойнойт.
Кээ бир кишилер аны ааламды жана жараткандын улуу ойлорунун түшүнүү ачкычы катары санашат. Өзүңөрдү түшүнө билсеңер, башкаларды түшүнүүдө көйгөй жаралбайт. Экономикалык коопсуздук. Акча. Жашоодогу 12 улуу кенчтин акыркысы болуп саналган, бирок маанилүүлүгү башкалардан калышпаганы акча жана билим. Булардын жардамы менен материалдык коопсуздукка жетишсе болот. Экономикалык коопсуздук бир эле акча таба билүүгө негизделбейт. Ал башка адамдарга кызмат көрсөтүү аркылуу да жаралат. Ушундай жол менен адамдардын муктаждыгын акчасыз эле канааттандырат. Генри Форд экономикалык коопсуздукка зор байлык топтогон үчүн эмес, миллиондогон адамдарды иш менен камсыз кылган үчүн жана өзүнүн арты менен андан көп замандаштары ишенимдүү автоунаалуу болгон үчүн жетишкен. Ким ийгилик илимин өздөштүрүп, аны пайдалана алса, күмөнсүз түрдө экономикалык коопсуздукка жетишет. Анткени ал акчаны тарта турган каражаттарга ээ. Мындай адамдын акчасы азайган күндө да, ал тургай алысты көрө албаганынан улам кедейлене түшсө да, ал баары бир эле экономикалык коопсуздугунан айрылбайт. Анткени бул адам акча булактарын, ага жетүү, байланышуу, кызматташуу жолдорун, алардан пайда табуу ыкмаларын бүт билип өздөштүргөн. Эндрю Карнеги өз заманынын эң бай адамы болушу мүмкүн. Ал ар бир адам акчаны тарта аларына ишенгендиктен, бул зарыл нерсе экенин билгендиктен, ийгилик илими иштелип чыгышына демөөрчүлүк кылган. Өмүрүнүн акыркы жылдарында Эндрю Карнеги дээрлик бардык байлыгын коромжу кылган. Ошентсе да өлөр алдындагы кыска сүйлөшүүбүздө ал мындай деген: "Мен оокат мүлкүмдүн көп бөлүгүн адамдардын арты менен таап келем. Алардын баарын кайра өзлөрүнө таратып бердим. Бирок берген акчам алардын ийгиликке жетүү боюнча менден үйрөнгөндөрүнүн жанында шоона эшпейт. Ал эми бул билимдерди жайылтуунун силерге ишенип тапшырдым. Эми силер жакырчылыктын, жашоонун 12 улуу кенчинен айырмасы зор экенин көрө аласыңар. Анан дагы мага алардын 11-и ар бир киши үчүн жеткиликтүү жерде экенин, башкача айтканда баарыбыз өздөштүрө алгыдай түрдө экенин аңдоо кандай гана жагымдуу. Ал эми аларга ээ боло алгандар анын 12-си болуп саналган байлыкты, акчаны өзүнө оңой эле тарта алат. Албетте акчанын жардамы менен кедейчиликти байгерчиликке айландырса болот. Бирок бул жашоонун 12 улуу кенчинин негизинде гана ишке ашат. Бул кенчке ээ болгондагы күнүмдүк жашооңо пайдаланып, ийгиликтүү болуп чыга кел. 8 бөлүм. 6 керемет. Жол болбоонун жакшы жагы. Жол болбоонун артында көп учурларда жакшылык катылып жаткан болот. Анткени мындай окуялар жай жашоону бүлүнткөн, ал тургай адамды өлүмгө да учураткан максаттардан баш тартууга мажбурлайт. Ийгиликсиздик жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Ал байкап көрүү, ката кетирүүлөрү аркылуу адамды чыныгы жашоо тууралуу билимге сугарат. Ошондой эле ишке жараксыз ыкмаларды таап чыгат. Өзүм билем текеберчилигинен айыктырат. 1781-жылы Лорд Корнуоллистин башчылыгы астында Британ армиясынын жеңилиши бир эле америкалык колонисттерге эркиндик тартуулабастан Британ империясын 1 жана 2 дүйнөлүк согуштарда кулашынан сактап калышы да мүмкүн. Жарандык согуштан кийин кулчулуктун жоюлушунан улам АКШнын түштүгүнүн экономикасы кыйрашынын жыйынтыгы көптөгөн чөйрөлөргө бирдей пайдасын тийгизген. Биринчиден, кулчулуктун жоюлушу адамдардын өз күчүнө ишенүүгө жана өз алдынча болууга үйрөттү. Экинчиден, чыгымга учураган аялдарды ишти өзлөрү алып барууга, эркектер менен бирдей иштөөгө мажбурлаган. Мындан улам алар көз карандысыздыкка жетишкен. Акыры барып эмгек, сырьё, күйүүчү май жана аба ырайы да алда канча жакшырган түштүк областтарында Америка өндүрүшү жигертүү түрдө өнүгө баштады. Якилерди жек көрүүдөн ыктыярдуу түрдө баш тарткан түштүктүктөр өзлөрүнө түндүк өндүрүшүнүн киргизе баштады. Ошентип, убакыт өтө өлкөнүн түштүк аймагы Америка Кошмо Штаттарынын өндүрүштүк борборуна айланды. Доктор Александр Белл кулагы катуу аялы үчүн механикалык угуу аппаратын жасоону көп жылдар бою изилдеген. Башында максатына жете алган эмес. Ошентсе да анын изилдөөлөрү шаар аралык байланышып ойлоп табууга алып келген. Радиолу ойлоп табылып, жаңы гана популярдуулукка ээ боло баштаганда, болжолдуу түрдө 1920-жылы Victor Talking Machine компаниясы оңой тынчсызданган эмес. Анткени жаңы технология граммофондордун жок болушуна алып келерин болжолдоткон. Бирок компаниянын башкы инженери радионун иштөө принцибинен үн жаздыруунун эң сапаттуу ыкмасын таба алган. Мындан улам
граммофондорго суроо талап болуп көрбөгөндө өскөн. Радио тоскоол болбогондо бул ачылыш ишке ашып, ийгилик жаралмак эмес. Томас Эдисон биринчи жол болбостугу менен качан мугалими ата-энесине өзүнөн кат берип жибергенде кагылышкан. Катта Томастын окууга жөндөмсүзлүгү жазылган эле. Бул болочок окумуштууга ушундай каттуу сокку болгондуктан тырышып билим алып, кийин чыныгы ойлоп табуучу болуп чыгышына түрткү берген. Көп адамдар Томас Эдисондун алгачкы кездердеги ийгиликсиздиги кулагы жакшы укпаганынан да көрүшөт. Ошондой болсо да, бул кемтигинен улам ал 6-туюмун жардамы менен ички угусунун укмуштуудай өнүктүрө алган. Ойлоп табуучулугундагы жаратылыш сырларынын ачылышына дал ушунусу жардам бериши мүмкүн. Кимдир бирөөлөр абдан кичинекей кезимдеги энемден айрылуумду жол болбостук катары эсептеши мүмкүн. Бирок жашоо башкача жөндөдү. Апамдын ордун өгөйүнөн басып, ал мага зор таасирин тийгизди. Иш кылууга илкам берди. Мун жардам менен мен кийин адамдарга көбүрөөк пайда тийгизүүмө мүмкүнчүлүк таптым. Кайсы кесипти аркаласам да мындай ийгилик жаралмак эмес. Жол болбостукту мен биринчи жолу абдан жакын туугандыгы бар мультимиллионер абам аны урматтап мага ысым беришкен. Мага бир да цент мурас калтырбай каза болгондо сезгем. Кийин абакемдин көз жаздымында калганыма кубангам. Анткени жакырчылыкты өз алдынча жеңүү муктаждыгы менен кагылышып, мындан чоң тажрыйба топтоо менен башкаларды да буга үйрөтө алдым. Ийгиликсиздик кандай жагдайда болсо да талдап чыксаңар, ар бир жеңилүүдө бирдей маанидеги пайданын даны бар экенине ынанасыңар. Бирок ойлобогула, жол болбостук даяр мөмөлөрүн берет экен деп. Ал силерди элестетип таап, өз демилгеңер менен өстүрүп, гүлдөтүп жемишин алууну максат кылуучу данды гана берет. Эгер Франклин Рузвельттин ордунда болушса, көпчүлүк адамдар басуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун чоң бактысыздык же жашоодогу жолсуздук катары карамак. Ал өз кемтигине сергек көз караш менен карагандыктан ортопедиялык шакшактарга өзүнүкүндөй эле көнүп кеткен. Ал тургай аксаңдап жүрүп дагы турмушунда укмуштуу ийгиликтерди жараткан. Бул майыптыгына байланыштуу ыңгайсыздыктарды жеңүүсүнө маанайынын психологиялык жактан жакшыга туурулап жүрүүсү жардам берген. Авраам Линкольндун соодадагы, геодезиядагы, аскердик кызматындагы жана адвокаттык ишмердигиндеги жол болбостугу андан Америка Кошмо Штаттарынын улуу президентин даярдоого чоң салымын кошкон. Карьерамдын башында кагылышкан 20-дан ашык жол болбостугум менин жолумда абдан көп адамдарга пайда алып келген, ишмердигимди карай кетүүсүн шарттаган. Сатуучулук кызматта ийгиликке жете албаган Кларенс Сандерс өзүнө 4 жылдан кийин $4 миллион алып келген идеяны ойлоп тапкан. Ал өзүн өзү тейлөөчү Piggly Wiggly азык-түлүк дүкөнүн ачкан. Бул иш бүткүл өлкө боюнча популярдуу болуп, азыркы дүкөндөрдөгү өзүн өзү тейлөө системасы түзүлүүсүнө түрткү берген. Ден соолуктагы көйгөйлөр көп учурларда адамды өз денесинин мүмкүнчүлүктөрүн интеллектуалдык күч-кубатына жараша күчөтүү каалоосун ойготот. Ушундай жол менен ал дененин чыныгы башчысы болуп саналган аң сезим менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул анын алдында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эгер бул кыйынчылыктар болбогондо, адамдар алар жөнүндө билмек да эмес. Форта Аткинсондук Майло Джонс өз денесине көзөмөлүн жоготкон майыптыкка учураганча фермадагы ишин эптеп жөндөп келаткан. Ошондо бул сыяктуу бактысыздыктарда болуп өтүүчү көңүлдү жарк эттиргендей түшүнүк мээсине келе калбаспы? Башкача айтканда, ал каалоолору менен муктаждыктарынын мүмкүнчүлүгүн чектелген денесине салыштырмалуу андай чектөөлөрү жок күчтүү аң сезимге ээ экенин билген эле. Анткени ага аң сезими жаш торопойлордон сосиска жасоо идеясын капысынан берген болчу. Джонс бул азыгын Little Peach Sausage атап, көп өтпөй мультимиллионер болду. Джонс мырзанын сол кезинде бул өзүн опсуз байлыкка жеткирген идеяны билбей жүргөнү ойлонууга мажбурлабай койбойт. Өзгөрүүлөрдүн улуу мыйзамы Майло Джонсту көтөрүп чаап, кара жумуш менен гана жан багуу көнүмүшүнөн баш тартууга мажбурлады. Ага булчуңдарга караганда алда канча натыйжалуу интеллектуалдык эмгек менен шугулданууга туура келди. Чындыгында Майло Джонстун окуясындагыдай болуп, жаратылыш адамга кандайдыр пайда бермейин, аны туулгандагы укуктарынан жана жакшылыктарынан эч качан айырбайт. Ийгиликсиздик каргыш болобу же алкышка айланабы, ал толугу менен адамдын аракетине жараша. Эгер адам муну тагдыр тарабынан багытын өзгөртүүгө берген белги катары санап, аны аткара турган болсо, бул тажрыйбадан алган натыйжа алкыш катары жакшылыктарды алып келет. Эгер ал бул жол болбостукту талкалоочу фактор катары санап, өзүн жарымжан катары санаган басынууга чейин алып барчу болсо, анда каргышты кабыл алган болот. Жеңилүү эмнеге айланаары муну толук көзөмөлдөгөн адамдын аракетинен көз каранды. Эч ким жол болбостуктан корголгон эмес.
Аны менен баарыбыз өмүр бою кагылышып жүрүп отурабыз. Бирок аларга кандай мамиле жасаары, өзүнө ыңгайлуу сезилген кандай аракетке бараары ар кимдин өз эркинде. Адамдын көзөмөлүнө баш бербеген жагдайлар кээде алга сүрөйт, кээде ийгиликсиздикке алып келет. Бирок алардын баарын адам ишенимдүү аракети менен болушунча өзүнө пайдалуу кылса болот. Кандай болбосун жакшы жагына өзгөртө алат. Жол болбостук лакмус кагазы сыяктуу. Анын жардамы менен адам өз алсыз жактарын биле алат. Ал тургай ошонун эле жардамы менен аларды жеңе алат. Ушул көз караштан караганда ар дайым жакшылыкка түртмөлөөчү күч сыяктанат. Адатта жол болбостук адамдарга эки жол менен таасир этет. Же чоң күч аракет жумшоого мажбурлайт, же басынтат, же башка аракеттер менен буга каршылык кылат. Биринчи аракеттеги жол болбоолордун белгилерин көрүнө баштаганда эле көпчүлүк адамдар иштин жакшы аякташынан үмүтсүзүшөт. Ал тургай буга каршылык кылганга да жарашпайт. Ал эми биринчи жеңилүүдөн кийин таптакыр эле жеңилип беришет. Ошол эле учурда күчтүү лидер оор маселелерди эч качан башкага түртпөйт, тескерисинче мындан улам демденет. Кыйынчылык учурундагы өз аракеттериңерди карап көргүлө. Мындан улам өзүңөрдүн лидерлик жөндөмүңөр бар же жок экениңерди түшүнөсүңөр. Эгер силер кайсы бир ишти баштаганда 3 жолку аракеттен улам багынып бербесеңер, анда өзүңөрдү бул тармактагы күчтүү лидер катары коркпостон эсептей берсеңер болот. Эгер силер ондогон жол болбостуктардан кийин басынбасаңар, анда силердин жан дүйнөңөрдө генийликтин үрөнү өсүп келатат. Аны үмүт менен ишенимдин нуруна жылыткыла. Ошондо силер анын өздүк жетишкендикке айланганын көрөсүңөр. Талдай карап көргөндө, табият көп учурларда жыгылганга ордунан турууну, күрөштү улантууну үйрөтүш үчүн ушундай кыйынчылыктарды адамдардын башына атайлап эле үйөт. Муну жеңүү колунан келгендерге баарын жеңген бышык жигит даңкы берилип, маанилүү адамдар чогулган чөрүдө лидерлерден болуп чыга келет. Эгер кезектеги жол болбостук менен кагылышканда силер ар бир көйгөйдө же ооруда баарына бирдей пайдалуу дан бүдүрү камтылаарын түшүнүп эстесеңер, эгер аны өз учурунда кармай алсаңар, кайра жаратууга аракет кыла баштасаңар, анда силер көп өтпөстөн жол болбостук деген неме таптакыр эле жок экенин билесиңер. Майло Джонс майыптыгына өзү эч качан оңоло алгыс, кадимки кырсык катары мамиле кылса, жөндүү да, акылга сыярлык да көрүнмөк. Андыктан бул үчүн аны эч ким айыптамак эмес. Бирок ал буга жакшы ойдо карап, өз аң сезиминин күчү менен болгон байланышты угуп бетер бекем деди. Мындан ага кийин каржылык жактан өзүн актаган туура аракет жардам берди. Мындай натыйжаны ал ошондо ойлоп да койгон эмес. Көптөгөн жол болбостуктар жөн гана убактылуу кыйынчылыктар. Эгер адамдар аларды өсүү үчүн түзүлгөн шарт катары кабыл алышса, кийин баасыз активдерге айлантышат. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жашоо адамды жол болбостуктар менен күрөшүүгө жана багынбоого мажбурлап жүрүп отурат. Бул тапшырманы жакшы аткаргандарды ал чексиз молчулук, кеңири мүмкүнчүлүктөр менен сыйлайт. Убактылуу жол болбостуктар менен каталарды моюнга алгандарды жана жүрөгүнө жакын кабыл албаганды дүйнө көңүлдөнүү менен кечирет. Бирок кыйын учурда багынып бергендерге аёо жок. Жашоонун урааны мында. Жеңүүчү эч качан багынбайт. Ал эми коркок эч качан жеңилбейт. Жапониянын 2-дүйнөлүк согушта жеңилүүсү анын улуу жеңиши болгон. Анткени бул окуя жапондорду мурдагы бузуку ырымчылдык курчоосунан чыгарып, биринчи жолу демократиянын даамын татыткан. Мындан улам өлкө башкалар менен биргеликте цивилизациялуу элдердин катарынан орун ээлөөгө мүмкүнчүлүк алган. Кээде адамзат коомунун өкүлдөрүнүн арасынан жаратылыш жеңилүүнү ойлоп да койбогон. Бул колунан келбей турганын аңдаганча ага жутунган, мүмкүн эмести ишке ашырган жиндилерди сүймөнчүгү катары тандап келаткандай сезилет. Генри Кайзер сүзүүгө жарактуу бир дагы кеме курган эмес. Ошентсе да 2-дүйнөлүк согуштун учурундагы кыйчалыш кырдаал кеме куруучу компаниялардын мүмкүнчүлүгүнөн көп кемелерди талап кылган. Ушундан улам Кайзер мырза кеме курууга ушундай бир жигерденүү менен киришкендиктен, көп өтпөй мурда болуп көрбөгөндөй сапаттуу жана арзан кемелерди куруу менен бул ишкердиктеги тажрыйбасы мол, кесипкөй кеме куруучуларды кууп жетмек түрсүн ашып да өткөн. Бул мүмкүн эмес деп тастыктагандарды жөн гана иш кыла бергендер басып өтөт. Мындай адамдар аалам мыйзамына жооп бергидей мааниде аракеттенип, анын талаптарын аткаргандыктан ийгиликке жетишет. Жол болбостук аларды айланып өтөт. Иштин ийгилигинин мүмкүн эместигинин улам кайталаган кишилерге бул баарына жарактуу мыйзам белгисиз. Картаң кенчи өмүрүнүн 30 жылын баалуу металлдарды изилдөө менен өткөрөт. Бирок жыйынтык дайым көңүл чөктүрөрлүк болчу. Бирок бир күн сүйүктүү өгүзү суурдун ийинине бутун салып сындырып алат. Картаң кенчиге ишке жараксыз, аны атып салууга туура келет. Ал өгүзүн көмүш үчүн чуңкур казып жатып, дүйнөдөгү эң бай жана сейрек жездин коруна туш болот.
Тагдыр көп учурларда жол болбостукка тике чыккан адамды туруктуулугу жана тырышчаактыгы үчүн сыйлоодо натыйжалуу ыкманы тандап алат. Бул дүйнөдө ар бирибиз өзүбүзгө эскертип турар бир жүйө бар. Ал биз негизи чектөөбүздү өзүбүз ойлоп таап, же бирөөлөрдөн угуп башыбызга орнотуп алганбыз. Иш жүзүндө тастыктамайынча бир дагы тажрыйбаны ийгиликсиз деп атаганга болбой турган мындан ары бекемдеп эске түйүп койгула. Андан дагы анын ийгиликсиз же башка деп бир гана муну башынан өткөргөн адам айта алаарын эсиңерден чыгарбагыла. Калгандардын аны сындагынга жөн гана укугу жок. Жол болбостуктун 54 себеби. Биринчи, алдыга кандайдыр максат койбостон агым менен сүзүп кете берүү. Экинчи, ден соолук жаатында начар мураскерлик. Үчүнчү, чоочун иштерге жөндөн жөн эле кирише берүү жаман адаты. Төртүнчү, жашоодо арналган иши менен максатынын жоктугу. Бешинчи, билимдин жетишсиздиги. Алтынчы, көп учурларда тамакты көп жегенден, спирт ичимдигине жакындыктан, ар ким менен жыныстык катнашка баруудан өзүн өзү тартипке чакырбоонун жоктугу. Ошондой эле өзүн өзү өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө кайдыгерликтен баш тарта албагандык. Жетинчи, чоң максаттарга жетүүгө дымактын жана каалоонун жоктугу. Сегизинчи, адатта чаржайыт жана бузуку ойлордон, туура эмес тамактангандан жана денеге физикалык күч келтирбөөнүн натыйжасы болуп саналган начар саламаттык. Ошентсе да кээ бир Хелен Келлер сыяктуу адамдар өз айыккыс оорусунан алаксыш үчүн башкаларга жардам беришкен. Тогузунчу, бала кезден начар тарбияда өсүү. Мүнөз негизинен 7 жашка чейин калыптанаарын белгилеп коюу керек. 10-чу, башталган иштин аягына чыгарууга каалоонун жоктугу. 11-чи, жашоонун жаман жактарын гана ойлонууну туруктуу көнүмүшкө айлантуусу. 12-чи, күчтүү сезимди көзөмөлдөй албоо. 13-чү, кумар оюндарына жакындык же эмненидир бекер алууга каалоонун күчтүүлүгү. 14-чү, чечимдерди тез жана так кабыл алганды билбөө, мындай пландарды ишке ашырбоо. 15-чи, 7 негизги коркунучтун бирөөсүнүн эле болушу. 16-чы, жубайды туура эмес тандоо. 17-чи, ишкерликте жана кесиптик милдеттердеги өтө сакчылдык. 18-чи, этиеттүүлүктүн таптакыр жоктугу. 19-чу, ишкерчиликте же кесиптик мамилелерде шерикти туура эмес тандоо. 20-чы, кесипти туура эмес тандоо же андан баш тартуу. 21-чи, берилген тапшырмага учурунда кунт коюп аткарууга аракеттенбөө. 22-чи, акчанын кириш чыгышын көзөмөлдөбөстөн коротуу көнүмүштүү. 23-чү, убакытты пайдалуу коротуу менен бөлүштүрүүнү билбөө. 24-чү, көзөмөлдөнгөн шыктануучулуктун жоктугу. 25-чи, дин, саясат жана экономика боюнча билимсиздиктен, шектенүүчүлүктөн, чыдамсыздыктан улам жабылган аң сезим. 26-чы, айлана чөйрөдөгүлөр менен шайкештикте иштей албоо. 27-чи, каалабай жана татыктуу болбой туруп байлыкка жана бийликке жетүүгө умтулуу. 28-чи, байлык менен бийликке чындап татыктууларга карата мамиледе баш ийүүчүлүктүн жоктугу. 29-чу, көзөмөлдөнбөгөн текеберчилик жана өзүмчүлдүк. 30-чу, тигил же бул фактыларды билбей же аларга көңүл бурбай туруп пикир айтуу жана пландарды түзүү көнүмүштүгү. 31-чи, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү байкаш үчүн зарыл болгон алысты көрө билүүчүлүк менен элестете билүүнүн жоктугу. 32-чи, керек болгондон да көптү жасоого каалоонун жоктугу. 33-чү, башкалардан алган жарааттар үчүн жана ойлоп табылган соккулар үчүн өч алуунун күчтүүлүгү. 34-чү, уятсыз сөздөр менен кыйкырып урушуу. 35-чи, бөтөндөрдүн жеке жашоосун жана ишмерлигин көбүртө жабырта ушактоо көнүмүштөргү. 36-чы, бийлик органдарына урматсызсыз мамиле. 37-чи, чексиз акыл эстин бар экенине ишенбөө. 38-чи, жакшы натыйжаларга жетиш үчүн сыйынганды билбөө. 39-чу, үйрөнгүдөй тажрыйба топтогондордун кеңештерин колдоно билбөө. 40-чы, карыздарды кайтаруудагы кайдыгерлик, маани бербестик жана кыянаттык. 41-чи, калпайтуу көнүмүштүгү же чындыкты ашыкча бурмалоо адаты. 42-чи, пикирди сурабаса да сындоо көнүмүштүгү. 43-чү, ашыкча коротуу, карызга батуу көнүмүштүгү. 44-чү, кандайдыр бир керексиз нерсени алууга умтулуу ачкөздүгү. 45-чи, аныкталган максатка жетүүгө карата ишенимдин жоктугу. 46-чы, аракештик жана баңгичилик. 47-чи, тамекини ашыкча чегүү, айрыкча чылымды биринин артынан бирин тартуу. 48-чи,
келишим түзүү жана башка юридикалык маселелерде тиешелүү билими жоктуруп адвокаттык милдеттин өзүнө алуу көнүмүштүгү. 49. Тобокелчилик акталбаганда бөтөн арыздарды колдоого алуу адаты. 50. Мурдагы күнү бүтө турган ишти эртеңкиге калтыруу, жумушту создуктуруп бүтүрүү көнүмүштүгү. 51. Жагымсыз жагдайларды жаратуунун ордуна алардан качуу адаты. 52. Аз угуп көп сүйлөө көнүмүштүгү. Башкаларды угуп пайдалуусун кабыл алуунун ордуна дайымкы сүйлөшүүлөр үйрөнүүгө жолтоо болот. 53. Ала билүү, бирок эч качан бербөө көнүмүштүгү. 54. Ишкерликтеги же кесипкөй иштеги айтылганга чынчыл эместик. Ушул тизме боюнча өзүңөрдү жакшылап текшергиле. Эгер жогорудагы көнүмүштөрдү өзүңөрдөн таппасаңар, анда эч качан жол болбостукка кабылбайсыңар. Ал тургай тиш суурутуучу же хирургиялык операция жасатуудан коркпой койсоңор деле болот. Анткени силер жаралган жагдайга жараша өзүңөрдүн аракетиңерди толугу менен көзөмөлдөй аласыңар. Ошондой эле жогоруда келтирилген тизменин ар бири боюнча башкалар менен чогуу өзүңөрдү бааласаңар да болот. Бул үчүн силерди жакшы билген жана кемчилигиңерди көзүңө тике карап айта алган киши болуш керек. 9 бөлүм. 7 керемет. Жабыр тартуу. Жан дүйнөнү карай жол. Жабыркоо же азаптануу эч качан каалап чакырылган конок боло албайт. Ошентсе да анын арты менен адам момундукка жетет жана башкалар менен өз ара иштешүүнү үйрөнөт. Чоң кайгыны баштан өткөргөн адамга өзү менен келишпеген же зыян келтирген адамды сындаш же күнөөлөш зарылдыгы туулса, же ага азгырылса, ал көп учурларда аракет менен сөздүн көнүмүш үлгүлөрүнөн качат жана жараткандан кечирим сурайт. Жабыркоо бул жан дүйнөнүн дарысы. Ансыз ал өнүгө да алмак эмес. Эгер адам алигиче азаптанганды билбесе, ал анда интеллектуалдык өнүгүүнүн төмөнкү деңгээлиндеги бирөө. Элестүү айтканда, адамдык сапаты жок макулук болуп саналат. Азаптануу адам менен анын руханий демөөрүнүн ортосундагы тосмолорду бузат. Мындай жан дүйнөнүн жабыркоолору адамга эски көнүмүштөрдү жаңысына, пайдалуураагына алмаштыруусуна жол ачат. Бул факт көңүл жабыркоосу жаратылыштын өзүнө гана тиешелүү курал экенин далилдеп турат. Анын жардамы менен табият адамды көңүл коштуктан баш көтөрүп, өзүнө болгон ишенимин, сыймыгын арттырат. Бир гана жолу башымдан өткөн азаптануум мага жан дүйнөмө кеткен жолду көрсөткөн жана укмуштууда эркиндикти тартуулаган. Эгер ошол азаптан алган тажрыйбам болбогондо, буга эч качан жете алмак эмесмин. Ал мага ушул китепти жазуумда да түрткү берди. Жан дүйнө жабыркоосу адам башына келиши мүмкүн болгон сезимдердин эң күчтүүсү болуп саналган сүйүүгө абдан окшош. Тарыхты карап көрсөк, бул сезим бардык кыйынчылыктарда, жакырчылыктарда адамдарды достук союздарына бириктирген жана бири-бирин коргоо кандай бакыт экенин аңдоого жардам берген. Азап тартуу жакыртылыкчылыкты жумшартат, байлыкты арттырат. Кайгы учурунда жаралган жакшылык ушундай сонун. Ар түрдүү дейсиң, тим эле сүрөттөп берүүгө сөзүң жетпейт. Жан дүйнөнүн жабыркоосу дайыма адамдын руханий сапаттарынын бийиктигин көрсөтүп келген. Алдамчылар менен зөөкүрлөргө бул сезим тааныш эмес. Анткени алар муну таанышкан болсо, эч качан жаман иштерге барышмак эмес. Азаптануу адамды өз дүйнөсүнө чөгүүгө мажбурлайт жана дал ушул сезим менен жан дүйнөбүздө баардык ооруларыбыз менен көңүл калууларыбыздын дарысы катылып жатканын билүүбүзгө жол ачат. Бул сезим бизге сүкүт чалуу, медитация жана тынчтык кандай пайдалуу экенин көрсөтө алат. Анткени көзгө көрүнбөгөн күчтөр бул учурлар менен жагдайларда эң зарыл болгон көңүл тынчтыгы менен камсыздап, адамга жардам берүүгө умтулат. Качан адам өзү менен өзү болгондо кандай зор күчтөр кармаганда экенин, кайсы адам менен мамилешкиси келсе да жардам берерин, ишкерчиликтеги жол болбостуктарда болушаарын, ден соолуктагы көйгөйлөрдү жеңилдетүүгө көмөктөшөөрүн биле алат. Бир гана азаптануу адамдын жан дүйнөсүн жана денесин өзүмчүлдүктөн, менменсинүүдөн жана текеберчиликтен, өзүн өзү сүйүүчүлүктөн тазалай алат. Ийгиликсиздик сыяктуу эле жабырланууда адамдын аракетине жараша алкыш да, каргыш да боло алат. Эгер аны өксүтпөй туруп мажбурлап тартипке салуучу чара катары көрсөк, анда зор жакшылык болуп калат. Эгер бул азаптануунун артында эмне артыкчылыктар турганын элес алып карабай кыжырдануу менен мамиле кылсаң, каргыш болуп кайтат. Тандоо адамдын ойлоруна толук көз каранды. Кээ бирде жабыркоо өзүңө болгон аяоого айланат. Мындайда ал зыянын гана тийгизет. Эгер адам мындан башкаларга карата жактыруусун көрсөтсө гана ал пайдалуу. Ошондой эле ал мындайда тартипке чакыруучу чара катары кабыл алынат. Адам чексиз акыл эске эч качан терең кайгыга баткан учурдагыдай жакын болбойт. Жабырлануу учурунда ал болушунча чын жүрөгү менен сыйынып,
Көп учурларда көз ирмемдик да, жактырыңкы да жоопторду ала алат. Бул сезим дүйнөгө көптөгөн генийлерди тартуулаган. Алар өз өмүр жолунда азаптарга терең баткандыктан улам бийик койгон улуулуктарын кайрадан карап чыгууга мажбурланышкан. Авраам Линкольн чын жүрөгү менен сүйгөн аялы Энн Рутлежден айрылган. Анын жабыркоосу бул адамдын жан дүйнөсү канчалык аруу экенин дүйнөгө даңазалаган жана ошол кезде АКШга абдан муктаж болуп турган лидерди тартуулаган. Жоопсуз калган сүйүүдөн улам жаралган айла кетүү көп учурларда адамдын жашоосундагы бурулуш учурлардан болот. Ошол учурда башка түшкөн азапка кандай мамиле кылганына жараша жашоо улуу жетишкендиктерге жеткирет же жолунда кабылган тоскоолдуктардан өткөрбөй толук сындырат. Ал тургай ушул учурда да баары тандоого көз каранды болот. Бул гана эмес, жараткандын да адамдан өз аң сезимин көзөмөлдөө жана аны кандай максат болсо да багынууга тууралоо мүмкүнчүлүгүн алып коюуга күчү жетпейт. Ошондуктан эгер адам өзү эле буга жол бербесе, дүйнөдөгү эч кандай күч аны ушул артыкчылыгынан ажырата албайт. Эгер азаптанууну жактыруучулукка жана өзүн өнүктүрүүгө багыттаса, ал жакшылык жараткан улуу күч боло алат. Башка каражаттар жардам бербей калганда, бир гана ал араккечтикти айыктыра алат. Бир гана анын адамзаттын көпчүлүк күнөөлөрүн актоого күчү жетет. Мындай деп жөн жеринен айтышпайт. Азаптануу жардам бербей калган жерде ишти колго азейил алат. Муңдуу учурда адамдар арамзаланууну алып ыргытып, чыныгы жүзүн ачышат. Ким болсо ошол болушат. Анткени азаптануу учуру момундар үчүн да, төрөпейилдер үчүн да өкүнүү убагы. Жан дүйнө жабыркоосуз адамдын өнүккөн интеллектиси болсо да ал абдан ачуулуу тартып, жапайы жыркыштанда коркунучтуу болуп калат. Жараткан адамды интеллектуалдык өнүгүүнүн бийик деңгээлине чыгаруу менен ал өзүнүн бул артыкчылыгын ашына колдонуусун алдын алып, назик жүрөгү ыйгарган. Адатта башкесерлер менен кылмышкерлер бийик интеллектке ээ болушат, бирок алар жан дүйнө жабыркоосун сезбегендер. Мындай адамдын дээринде азейилдик жакшырылган. Эгер качандыр бир көңүлүңөргө силер көтөрө алгандан да көп түйшүк түшкөнүн сезсеңер, анда билип койгула. Силер жашоонун абдан маанилүү кесилишинде турасыңар. Бул жерден силерге мүмкүн болгон жолдордун бирин тандоо зарыл. Анда силер мурда бир да жолдон таппаган жан дүйнө тынчтыгына жетесиңер. Анан да эстеп койгула. Бир да жолу жан дүйнө жабыркоосун тартпаган адам эч качан чындап жашаган эмес. Же болбосо анын чексиз акыл эс менен түз байланыштагы адамдык жан дүйнөсү болушу мүмкүн. Жан дүйнө жабыркоосу бул сергек акыл эсти тыңшоодон баш тарткандардын алдын ала коргонгон эскерткич белги. Ал улуу адамдарды демдендирет, алсыздар менен шалаакыларга түрткү берет. Мен 50-ге чыкканда жабыркоодон жакшы сабак алгам. Төрөлгөнүмдөн азыркы курагыма чейин мен мүмкүн болгон бардык азаптануулар менен кагылыштым жана аларды кандайдыр бир жол менен жеңип чыга алдым. Алардын акыркы жана эң маанилүү болуп саналган бирөөнөн башкасынын баары өз ара окшош болчу. Бул жабыркоонун жаңы түрү болчу. Ага мен каршылык кылчу арга таба албадым. Тактап айтсам, ал жер жүзүндөгү эң терең жана ошол эле учурда абдан коркунучтуу сезим болуп саналган сүйүү болчу. Ошентип сүйүү багына оңой киргени менен анын кыйма чийме жолдорунан чыгышым кыйындады. Шакирттеримдин бир эле катаны кечке кетирип жатышканын көп эле жолу байкагам. Бул үчүн аларды жекире жаздачумун. Эми алардын абалына өзүм түшкөндө эмне кылаарды билбей калдым. Акыры ушинтип мен дагы жоопсуз сүйүүгө кабылдым. Бирок бул кайгылуу тажрыйбаны пайдалуу иш аракетке айландырышым керектигин билчүмүн. Баардык түйшөлүүлөрүмдү ичиме топтоп, өзүмдү өзгөртүүгө чыгындым да, өзүмдү аягымга убакыт калтырбагандай кылып, ишке баш отум менен кириштим. Ошентип, акыры мени тагдыр Түндүк Каролинадагы Клинтон шаарчасына алып келди. Бул жерге мен өз азаптануумду жеңиш үчүн ийгилик илими китебимдин аягына чыкмай болдум. Бул эмгегиме толук 1 жылдык өмүрүмдү арнадым. Батиримде ортосунан чакан дарыя агып келип, чукул бурулуп жок болуп кеткен кооз токойдун сүрөтү илинип турчу. Көп түндөр бою мен ушул сүрөттүн маңдайында отуруп, дарыянын бурулушунан азыр эле үмүттүн кайыгы сүзүп чыга калчудай сезимге каптала берчүмүн. Бирок ал күтүүм акталган эмес. Бул арада күндөр жумага, жумалар айга айланып өтүп жатты. Ал ан сайын жалгыздыгым улам оорлошуп баратты. Мурда мен кандай жагымсыз жагдай болсо да чыгып кете алчумун. Бирок бул жерде мен өзүмдү өзүм жалгыздыкка бекем камап койгонго окшодум. Мындан улам кусалыгым ушунчалык күчтүү эле, аны араң көтөрүп жаттым. Бул тажрыйба өмүрүмдөгү эң маанилүү сабактардын бири болуп калды. Мен ошондо жанында колдоого алар жубайы жок болсо, эркек бүтүн боло албастыгын түшүндүм.
Бул сабакты мен ушинтип гана өздөштүрө алганымды ошондо гана аңдадым. Бир жолу 1 жылдык жалгыздыгымдан кийин бир кечте кечки тамакка барыш үчүн кийинип жаткан элем. Аңча жарык күйгүзүлө элек күңүрт бөлмөнүн дубалындагы баягы сүрөттү карай берип, дарыянын имеришине сүзүп чыгып келаткан жылкаякты даана көрүп калсам болобу? Акыры үмүтүмдүн кемеси көрүндүңбү деп кыйкырып жибердим. Ошол кечте мага Клинтонго келишимдин чыныгы мааниси ачылды. Анткени тамак ичип атып маңдайымга отурган болочок жубайымды көрдүм. Көрсө дал ошол мен ушул убакка чейин издеген жалгыз адам мага кошуна жашап жүрүптүр. Мындан мен шектенип да койбостон жалгыздыкта жабыркап жүрө берипмин. Ошентип башымдан өткөн аеосуз азаптануум үчүн компенсациялык төлөм мыйзамы мени өзүмө ийинчилеген кызма жолуктурду. Ушундай жолдор аркылуу тагдыр бириктирген жарым менен азыр жашоонун кандай жолдору болсо да ишенимдүү түрдө кадам шилтей бермекчимин. Биз экөөлөп көп миңдеген адамдарга пайдасын тийгизген философиямдын акыркы беттерин аяктадык. Эгер мен жашоодогу жагымсыз жагдайларды пайдалуу аракеттерге айландырганды үйрөнбөгөн болсом, өмүрүмдү жакшы жагына өзгөрткөн жолугушуу эч качан болмок эмес. Ал эми ийгилик илими тажрыйба менен бышыкталган бойдон калмак. Кийинки жолу тиш доктурдун креслосуна отурганда кайра өзгөрүү деген сөздү эстегиле да, өз акыл эсиңерди физикалык ооруга орун калбагандай, көңүлүңөр бурулбагыдай кылып, кандайдыр жыйнактуу бир ойго алаксыткыла. Ошондой эле качан башыңарга азап түшкөндө оюңарды ойлоп жүргөн чоң максатыңарга түздөгүлө. Аткарыла элек иштериңерге алаксыгыла. Аларга жетиш үчүн керек болгон кандайдыр бир ыкмалар менен каражаттарды табууга бүт диниңерди коюп, өзүңөрдү аягоо убакыт да шарт да калтырбагыла. Ушуну жасасаңар, өзүңөрдө бар экенине шектенип да койбогон, бирок королдун белегинен да артыгыраак көмүскөдө катылган сапатыңарды ачасыңар. Ошондо гана силер эмне деген кереметке ээ экениңерди билесиңер. Мен жан дүйнө жабыркоосун талдап бере алам. Анткени анын чордонунда төрөлгөм. Мен жарыкка келүүм туш келген үй, Виржиниянын түндүк батышындагы короонун арасында жайгашкан жалгыз бөлмөлүү жыгаштан курулган там болчу. Биздин үй бүлөнүн жалгыз байлыгы бир ат, бир үй эле. Бөлмөбүздө апам жүгөрүнөн бышырган меш жана жалгыз керебетибиз турчу. Анда минтип бүткүл дүйнөгө кызмат кылып, пайда көрсөтмөк тургай, эркин адам болуп калыптанышыма мүмкүнчүлүк табаарым болжолдонгон да эмес. Ата-энем жакынкы кошуналарыбыз сыяктуу эле жакыр жана сабатсыз эле. Төрөлгөнүмдө жападан жалгыз ыйгарылган бакыт жана байлык денемдин сактыгы менен канымдын жакшы айланышы болчу. Өзүңөрдүн же башкалардын тарых тажырымалын көңүлүңөрдөн бир өткөрүп алып, эмне үчүн жаратканым өздүк ийгилик философиясын түзүш үчүн бир мени тандаганы боюнча өзүңөргө суроо бересиңер. Мен өзүм дагы ушул суроону өзүмө көп берем. Бирок философ айткандай, жараткандын жолдорун болжоп болбойт. Бала чагымдагы азаптануум мендеги башкаларды кыйынчылыктардан куткаруу каалоомду көп эсе күчөттү. Бул каалоом чындыгында эле абдан күчтүү жана туруктуу болбогондуктан мен өз кызыгуум менен жашоодогу ийгиликтер жана жол болбостуктарды изилдеп көргөнүмө чейин 20 жылдан ашык коштоп жүрдү. Бир гана ички азаптануу мага дүйнөгө кызмат кылуума, ушул багытта алга жылуума түрткү берди деп так кесе айта албайм. Буга башка себептер да болду. Качан чыныгы ынтызарлыгым жөнүндө кеп кылганымда, албетте мен бул үчүн эч кандай акчалай төлөм болбогонун эскертем. Ал эми кийинки мындай изилдөөлөрүм үчүн мага төлөнгөн глобалдык компенсацияларга келчү болсом, 20 жылдык адабий ишмерликте эч автор мен сыяктуу жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып, зор киреше таппаганын ишенимдүү түрдө айта алам. Акыры келип, бул төлөнбөгөн жылдарда көптөгөн өмүрлөргө жакшы таасиримди тийгизе алдым. Ал эми жеке жашоомо келсем, жердеги жеке ийгиликтер менен байланышкан, дүйнөнүн улуу кенчтерин алган мурдагы 12 жылыма караганда бул учур алда канча көп жетишкендиктерди берди. Эгер мен өткөнгө кайтып барып, жашоомду кайра жашачу болсом, анда жаштыгымдагы жан дүйнө жабыркоолорумдан баш тартат белем? Жок, чынында эле баш тартмак эмесмин. Анткени бул тажрыйба менин денемди да, аң сезимимди да бышырды. Жан дүйнөмдү туура жашоо үчүн тазалады. Натыйжада жашоо аттуу чытырман токойдон чыга албай жүргөндөргө жардамым тийди. Менин ушул жерде бере турган ойлорумдун маанисин аңдасаңар, анда бул китепти мен эмне үчүн тиш доктурлар менен хирургдардын алдындагы коркунучту жеңүү боюнча көрсөтмөлөрдөн жогору бааларымды билесиңер. Эгер мен бул китеп үчүн аныктаган тапшырмаларды аткара алсам, анда окурман бардык жаман жагдайларды пайдалуу байлыкка айландырганга жардам бере турган өзүнүн жашоо булагына ээ болот. Күчтүн бул булагы күзгүдөн көрүнбөй турган адамдын ички мени аркылуу аракетке барат.
Качан силер кыйналууну туура чечмелегенди үйрөнгөнүңөрдө пайдасын көрө баштайсыңар да, анын жардамы менен адамдын айбандык өткөнүнөн бөлүп турган табияттын бир куралы экенин билесиңер. Өнүгүүсү бардык ченемдер боюнча адамдан төмөн турган жаныбарларга жакшылык ыйгарган азаптануу деген сезим тааныш эмес. Бир гана итте жабыркоо сезими аз-маз болушу мүмкүн, анткени адамга узак убакыт бою жакын жашоосу аларды бизге абдан окшош кылып койгон. Ошентсе деле алар биздей боло алышпайт. Эгер силер жан дүйнөңөр менен чындап жабыр тарта алсаңар, анда демек силер бул гениалдуу жөндөмдү өзүңөрдү аяоого болгон түрткү гана эмес, аны тартипке шыктандыруучу касиет катары кабыл аласыңар. Кереметтер талаасында саякаттап жүрсөңөр, алардын ар бири ким туура чечмелесе ошого чоң пайда бере турган руханий артыкчылыкка ээ экенин байкайсыңар. Ошондой эле силер жан дүйнө тынчтыгы жаратылыш мыйзамын туура түшүндүргөндөр менен сактагандарга гана жеткиликтүү экенине көзүңөр жетет. Ушул ойду эсиңерге түтпөй өткөрүп жиберсеңер, бул китептин маңызын түшүнбөгөн бойдон каласыңар. Азаптануу бул кырсык учурунда ар кандай коомдор менен жеке үй бүлөлөр кайрылган улуу бириктирүүчү. Ажырашкан жубайлардын элдешүүсүнө башка каражаттар жардам бербей калганда, жан дүйнө жабыркоосу жардам берип, кайра баш коштурган учурлар мага белгилүү. Ал тургай бир эмес көп муундук жоолашуунун аң сезимди жабыркаткан оор окуялар жараштырганын да билем. Сүйүү сыяктуу азаптанууда биздин баш аламан түшкөн чамалекей дүйнөбүздөгү сыноолорду жеңүүгө жардам берет. Анын баштан өткөргөндөрүн жан дүйнөсүн тазалайт, аларга ишеним жана эрк тартуулайт. Бирок булар жабыркоо, каргыш катары эмес, пайда катары кабыл алынган шартта гана болуп өтөт. Эгер ал кыжырдануу менен кабыл алынса, адамдын ашказаны жарадан жабыркашы мүмкүн. Кан басымы көтөрүлүп, ал эми айланадагылар душман катары мамиле кыла башташат. Кайсы азаптануу болбосун өзүнө барабар маанидеги кубанычтын даамын камтыйт. Аны тапкыла, өстүргүлө жана түшүмүнө маарыгыла. Мына ушул колуңардан келери менен силер тиш суурутуу, операция болуу сыяктуу болбогон нерсе үчүн тынчсызданганды коесуңар. Ал тургай оор операцияларды коркпой жасатасыңар. Кыйын кырдаалдарда өзүңөрдү аягандын ордуна айланадан сенден өтө жабыркаган башка бирөөнү таап, кыйынчылыктан чыгууга жардам бергиле. Ошондо силердин азаптанууңар денеңер менен жан дүйнөңөр үчүн дарыга айланат. Анын жардамы менен кандай жагымсыз жагдай болсо да жеңип чыгасыңар.